Сузак районундагы Көгарт дарыясынын жээгинде курулуп жаткан Көгарт чакан кеси 6,7 мегаватты түзөт. Бунун курулушу быйылкы жылы башталып, учурда суу топтоочу жайында курулуш иштери жүрүүдө. Бул жерде иштин 90% аяктап калган. Былтыр 2022 сентябрда башталган да. Ошондо биз бетонду уже куюп арматура токуп баштаганбыз. Анан азыр көрүп атасыздар, 5-10%ке жетпеген жумуштар калды да берде. Курулуш кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Курулуш жакшы эле, берде күнү түнү да жумуш. Күнү түнү кышында суукка карабай иштедик да берде. Мурат Нусупов Токтогул районунун тургуну. Ал бул жерге келип иштеп жатканына 2 айдан ашканын айтат. Учурда 10га жакын жумушчу аталган жерде иштешүүдө. Курулушка керектелүүчү материалдар өз убагында келип, тынымсыз иштер жүрүүдө. Арматура токуп иштеп атабыз, арматураларды. Апалапка токуйбуз, үстүнө мындай эмелерди коюп атабыз. Ден ноч иштейбиз, иш жакшы жүрүп атат, болот. Айлыгы 15 күндө бир смен болот, 15 күндө бир алабыз айлыктарыбызды. Келгенден кийин даже келип кеткен жол киребизге чейин төлөп берип атышат, жакшы эле. 3 мал ысык оокаты бар, жатаканасы бар. Жалпы сметалык баасы 630 миллионду түзгөн ГЭС ушул жылдын ноябрь айларында ишке берүү пландалууда. Курулуштун ичинде ирригациялык канал да кирип, 2,5 чакырдын түзгөн канал бетондолуп салынган. Мындан айыл жашоочулары да пайдалана алышат. Бул жерде суу бөлүштүрүүчү сооружение да берейин, головное сооружение деп коет. Бул жерден сууну тозуп, сууну тундуруп, ана бул канал менен ГЭСке барат да. Бул жерде 32 куб сууга ылайыкташылып, канал салынып, мына отстойниктер бар ошого расчет алынган да. Куму чыгып, таза суу барат, ошо таза суу менен берден айылда кечет да. Айылга 4 куб суу кетет, калган 27 куб ГЭСке кирет да. ГЭСтен переработка болуп ток чыккандан кайра эле Көгарт ГЭСке суу кошулуп кетет да нары. Белгилей кетсек, Кыргызстандын аймактарында электр энергиясына болгон муктаждыкты жоюу максатында чакан ГЭСтерди куруу планы ишке ашырылып жатат. Аларды куруу иштерин атамекендик инвесторлор жүргүзүүдө. Алар жабдууларды импорттоодо кошумча нарк салымынан бошотулары каралган. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Сузак району.